Кайрымдуулук коомунун төрагасы. Жана ошондой эле Кыргыздын сыймыгы, Кыргыздын жанып турган жылдызы. Акын, төркүн акын, мугалим, эмнеге койчу айта берсең жарашат. Бирок бул өнөрдөн ким бул жигиттер бул өнөрдө талашат демекчи. Келгисиздер Идирис Айтыбаев, төркүн акын. Кол шоулар. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, Moskvada emgeklenip жүргөн менин bir туган жерлештерим. Amansızdarбы, тынчсыздарбы, жакшы жүрөсүздөрбү? Рахмат. Ben азыр кадимки эле өзүмдүн айылым Багыш айылына барып калгандай эле элестеттим. Себеби бүт Москвадагы биздин жердештер. Биздин бүгүнкү иш сапарыбыз мына сиздердин иш чараңыздарга туура келип калып, бул дагы бир Кудайдын буйругу. Сиздер менен жүз көрүшүп турабыз. Шүгүрлөр болсун. Урматтуу апалар, эжелер, алыскы жерде эмгектенип жүргөн жердештерим. Биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондун түзүп 3 жыл мурда. Мына ушул сиздердин тарбияңыздарды алып, сабагыңыздарды алып, балким бизди жакшы тааныбай атсаңыздар керек, биз да ошол Багыш айылында чоңойгонбуз. Бүгүнкү күндө мекенибиздеги социалдык жактан муктаж болгон мекендештерибизге фонд ачып, фонд түптөп, үй жайы жокторго үй салып, ооруп аткандарды алыбыздын жетишинче бул жагы Турция, Индияга чейин алып барып, ушундай кичинекей бир кызмат кылып келатабыз. Бул да бир Кудайдын буйругу, ушул жумушка бизди себепкер кылып атат. Анан бүгүнкү биздин Ак ниет аманат коомдук фонду Россия жергесине бир жума 10 күн бою эл менен жолугушуу, эл менен баарлашып, пикирлешип, акылдашып, негизгиси мына фондду түптөгөнүбүзгө 3 жыл болду. Бирок ушул 3 жылдан бери жогоруда айтып өткөн үйлөргө, жолбосо жанагы Индияга алып барып келип аткан муктаж бир туугандарыбызга жардам берип аткан көпчүлүгү ушул Россияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз. Мына ошол мекендештерибизге экран аркылуу эле, эфир аркылуу эле ыраазычылык билдирбестен келип, жакындан баарлашып, жылуу учурашып, жана баардыгына терең ушундай бир ыраазычылык билдирип кетели деген максатыбыз менен келип турабыз. Урматтуу эжелер, апалар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Москвада да ушундай сонун иш чаралар болуп турат экен, 4 жыл мурун 4 жыл Москвада эмгектенип, 2017 жылы кайра Кыргызстанга кеттим элем. Ушунчалык сагынып келдим Москваны. Москвада жүргөн күндөрүмдү, ошол баскан издеримди, мына ушул жолго салган, момунду айтканда ушу Москванын ысык, суук күндөрү болуп калды. Албетте, Москвадагы мекендештерибизди, жердештерибизди ушунчалык сагынып келдик. Жана сиздерге мекенибиздеги ала тообуздагы аталардын, апалардын, ага эже, бир туугандарыбыздын жылуу саламын кошо ала келдик. Урматтуу апалар, урматтуу мекендештер, эртең 14 июнь күнү кечки саат 18:00 Салтанат Пелас рестораны бар экен. Мына ошол жерде чоң жыйын эл менен жолугушуу болот. Ар бириңиздерди чакырам, ошол жака келип, сый көрүп, дуа берип, жана бизге кызыктар болгон сурооңуздарды берип кетиңиздер. Жана жакындан билген тааныш билиш баардыгын айтып коюңуздар.
Ayal kişi, erkek kişiler bardыгы bir çoğu bolot. Girүү акысыз болот. Бул сапар албетте өзгөчө сапар. Бул биздин сапарыбыз, бул келген кадамдарыбыз ушул мекендештерибизге, сиздерге ыраазычылык иретинде сый тартуулап, дуаңыздарды алып кетейин деп келип турабыз. Рахмат. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөсүздөр. Өзүңүздөрдү абайлаңыздар, этияттаңыздар, бири-бириңиздерге өлөк-жөлөк болуп, жардамдашып, карашып, ынтымагыңыздар дайым бекем болсун. Биздин мына ушул ишке дагы, ушул жолго дагы түшкөнүбүзгө себепкер болгон алыскы жерде жүргөн элибиздин ынтымагынын жоктугунан мен ушул жолго түшкөнбүз. Качан бизде ынтымак болот, качан арабтардан, түрктөрдөн жардам сурап отурган үй жайы жок, барарга жери жок, гараждарда, сарайларда жашап аткан бир туугандарыбыз өзүбүздөн чыккан мекендештердин колунан үйдүү болот деп ушундай бир иш-чара башталган. Шүгүрлөр болсун. 2 жылда 41 бейтапты Индияга алып барып келди. 9 үй бүлөгө 9 үй салып, кечээ күнү 10-чу үйдү комплекс, муктаждар комплекси 8 үй бүлөгө эшигибизди ачып, ээлерине тапшырып берди. Мына ушул иштерге себепкер болуп аткан сиздердин кулунуңуздар, сиздердин жерлешиңиздер. Сиздерге рахмат. Ушул жерге чакырып, сый тартуулап, мына ушул жакшылыкка биз дагы шериктеш болуп калып, сиздер менен жолуктуруп турган ушул жерде, ушул бүгүнкү уюштуруучу топко терең ыраазычылык билдиребиз. Мына уюштуруу топ эжелерибизди мен тааныйм. Аябай бизге жардамын берип жүргөн эжелер, бизди тосуп алган мына агаларыбыз бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Рахмат барыңыздарга. Эми биз менен кошо келген конокто келиңиз, эми кийин сүрөткө түшөбүз, Эл менен сүрөткө түшүп атса мен кызыкча боло берем да. Менен да сүрөткө түшкөн киши болобу экен депчи. Тамаша, мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, тааныйсыздар. Биздин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду түптөлгөндөн тарта мени бир тууганымдай көрүп, жакынымдай көрүп, жанына алып, акыл насаат кеңешин берип, бир нече иштерибизге кошо шериктеш болгон. Мына бүгүнкү күнгө чейин азыр да алдыңыздарга кошо келип турган элдин улу, бир эле кыргыз элин эмес, Орто Азия элине дагы таанымал десем да жаңылышпайбыз. Мына төкмө акын Идрис Айтбаев агабыз келип турат. Бул да болсо буйрук, бул да болсо мына сиздерге болгон бир өзгөчө бир Кудайдын буйругу, белеги. Иншалла, агай бул биздин жердештерибиз. Москвадан кетип жүргөн жердештерибиз. Мына биздин момунду айтканда, мен деле Москвага болоюнчу. Куш келипсиз. Биздин айылга куш келипсиз конок болуп. Мейримдүү жана боорукер Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Оштон Москвадагы багыш айылына кош келипмин деп коеюн. Негизи жалпы багыш айыл өкмөтүнүн жалпы айыл тургундары, жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен Москвага эмес, кайрадан Жалал Абадка келгендей эле болуп атам. Анткени менен мекенден алыста, мекендин желегин желбиретип, момундай Ала Тоодон алыста, Ала Тоонун атын даңкын дагы да алыска чыгарып, жан дүйнөнү момундай руханият менен сугарып турган жалпы апалар, аталар, агалар, дегеле ушул иш-чаранын уюштуруучулары, алыстан келген меймандар, жалпыңыздардын кадам басып келген ар бир кадамыңыздарга Кудай Таалам чеги жок сооп жазган болсун. Кош келиңиздер. Салам алейкум. Мен негизи Медереке кечирим сурайм. Тетиги жака стол издеп баргам. Стол издеп барып эле, анан кармалып калдым. Анда ошол жерге бир орундук коюп туруп, азын улап бир сабак өтөйүн. Андан кийин ырдап берейин. Уруксат берсеңиздер, бир отургуч да бересем теги жака.
Урматтуу жамаат, ата-энелер, бир туугандар, жалпыңыздар жамаат, бир мүмкүн болсо мен жака бир кулак салсаңыздар. Мына мотурайган бөбөктөрүбүздү бир жаныңыздарга чакырыңыздар. Ары бери тамакташып, чуркап жүргөн официант биздин өзүбүздүн кыздарыбыз, балдарыбыз. Сиздер да мүмкүн болсо бир четке отуруп, биз менен сабак укканча тамак аш, чай пайды кое туруңуздар. Бир 20 мүнөт бир сабак өтөлү. Алгач шүгүр келтирүү тууралуу бир сүйлөп бергим келди. Баарыбыз Кудайга шүгүр тынч бир заманда жашап атабыз. Бир учурлар орозо тутканыңды билип калса, оозуңду мажбурлап ачып салган заман эле. Азыр болсо билтейген бийлик өкүлдөрү баш болуп, президенттер өздөрү баш болуп, биз менен чогуу орозо кармап, мына ушундай испокон веков дружились, кылымдан бери дос болуп келген, мынандай Российская Федерацияда келип, мына ушул жерде өзүбүздүн борбордук мечиттерибиз менен биримдикте момунда бир байпак жамалбаган заманда Кудайга шүгүр деп жашап аткан бир заманда жашап атабыз. Ошондуктан келиңиздер кейип кекши бербей, өкүнө бербей бир шүгүр келтирсек деп атайын, бир шүгүрчүлүк деген бир теманы ачып отурам. Мына ушул темада бир сүйлөп берейин. Жалпы талант ээлери мына бул жерде чындыгы бир жан дүйнөсүнө жакшылыкты орнотуп алып, жакшылык кылмайынча жашай албаган жомарт инсандар бир кулак салсаңыздар. Кудай Таала Бакара сүрөсүндө эй иман келтиргенде биз насип кылган рызкылардын тазаларын жегиле деди. Эгер чындап эле Кудайга сыйынчу болсоңор, Кудай Таалага шүгүр келтиргиле деди. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисинде ла яшкуруллаха ман ла яшкурун нас деди. Сөздүн мааниси Аллахка шүгүр келтирген болуп эсептелинбейт, эгерде адам адамга да шүгүр келтире албаса деди. Антан бүгүнкү иш чараны уюштурган жалпы уюштуруучулардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Алардан Аллах таалам ыраазы болсун. Биздин да рахматыбыз болсун. Биздин дагы жалпы элдин уюштуруучуларга бир кол чабуулары алкышы болсун. Кудай Таала Ибрахим сүрөсүндө дагы ушундай бир аятта келтирип атат. Эгер шүгүр кылсаңар, силерге жакшылыктарымды көбөйтүп берем. Эгер капырдык кылсаңар, анда азабым катуу деп эскертип атат. Андай болсо биз канчалык шүгүр келтирсек, Кудай Таала сиз менен бизге пендем, сен ушуга шүгүр кылып атасың да, ал дагы көбүрөөк болсун деп эселетип берет экен. Караңыздар. Ошондуктан абалыбызга шүгүр келтире берели. Бир кезде Россияга келген кезибизди эстеңиздер. Бир кезде келген кезде бир бөлмөгө 10-15 адам жаткан күндү эстеңиздер. Бир кезде Россияга келген кезде жасалма документ менен же болбосо милициянын гаисин фуражкасын көрүп калсаң, бир заматта качып кеткен учурду эстеңиздер. Азыр Россиядан жарандык алып, азыр Россиядан өзүбүздүн үйүбүз, квартирабыз. Мына азыр алдыңыздарга Ростов-на-Донодан келдик. Ошол жерде ар кимиз өзүбүздүн машинабыз. Азыр аэропорттон килтейген жик унаалар менен келдик. Ар бирибиз башыбыздан калпак түспөй, мына жерде орус бир туугандар биздин калпагыбызды көрүп, вот наши братья деп туруп бизге сыймыктанып, жанагы досубуз кыргыз бир тууганыбыз, вот киргизди наши деп бизге жылуу, мээрим көз караш менен карап аткан момундай бир заманда жашап атабыз. Ошондуктан Россия менен Кыргызстандын достугуна да көз тийбесин, сөз тийбесин. Эме Кудай Таалага шүгүр келтириңиздер. Шүгүр тил жана дене мүчөлөрү менен да айтылат. Намазды ыхлас менен кылса гана адам арамдан, нафсынын кулдугунан, жамандыктардан алыс болот. Эми караңыздар. Урматтуу жамаат, дасторконду карасаңыздар, бир да арам тамак жок. А дегенден арак ше дегенден шарап жок. Кудайга шүгүр келтирели. Момунда бир ар бирибиз таза дил менен, бири-бирибизге таза жакшы жүрөк сезим менен карап отурабыз. Жалпы жамааттан суранарым бир нерсе. Кээ бир адамдар бар, менин жүрөгүм таза. Намаз окубасам да зато жүрөгүм таза дейбиз. Арак ичип коюшу мүмкүн, бирок зато мен бирөөгө кыянат кылбайм, мен жүрөгүм таза деп сүйлөгөн адамдарды көп көрдүм. Сигарет чексем да зато жүрөгүм таза дейт. Бир нерсени туура эмес иш кылса да зато жүрөгүм таза дейт. Унутпаңыздар. Таза жүрөк Кудай Тааланын буйругун аткарат. Кудай Тааланын буйругун аткарбай туруп, жүрөгүм таза деп айтканда бир аз айтат. Кудай Тааланын буйругу эмне? Алдыкы санап өткөн арам нерселерди жебе, ичпе, кылба. Анда болсо жалпы мекендештер суранам.
Bagış Ayıl hökümetinden gelgen жалпы Erdoğanlar. 9 ayının turgundары şu жердебиz. Unutmаңыздар. Айылда жүргөнүңүздө ар бириңиz ата-эненин уулу элеңиз. Мусакенин уулу эле мына менен айылда жүргөн. Айылдан келген кезде мен айылда жүргөнүмдө Абдусаттардын уулу элем. Айылдан алыска келдик Москвага. Эми Мусакенин же Абдусаттар экенин баласы эмеспиз экөөбүз. Экөөбүз тең эми Алатоонун баласыбыз. Ар бир кылган туура эмес ишибиз түздөн түз ата-энебизге эмес, Алатообузга тиет экен. Bir нерсени туура эмес кылсак, вот опять кыргызы так поступает деп туруп, Кыргызстанга сөз эткен түздөн түз. Мына ошондуктан унутпасаң, Багыш Айыл өкмөтүнүн тургундары, жалпы жамаат унутпаңыздар, сиз могул жерде Багыш Айыл өкмөтүнүн баласыбыз эмес, бүтүндөй кыргыз элинин баласыбыз экенбиз. Антан ар бир жамааттан суранары бир гана нерсе, кылып аткан ишибизден ата-энебизге жыйынтыгында же алкыш же каргыш алабыз. Анда болсо келиңиздер, жанан гана жакшы иш кылганы түздөн түз ата-энебизге Алатообузга алкыш келсин. Кыргызстан азамат деп, кыргыздар азамат деп бизге орус эмес, бүтүндөй Россияда жашап аткан, бүтүндөй тажик, татар, дуңган кайсы улут болсо да кыргыздар азамат экен деген бир алкыш сөз Кыргызстанга алып берди буюрса. Мына ушул нерсени суранат. Эми kimde kim erте tаңда турганда Аллахым мени менен же сен жараткан жандыктарыңдын кайсы бирөө болсо да эрте таңга жеткен болсо, бул сенден, сен жалгызсың, шеригиң жок, сага шүгүрлөр болсун деп, сага мактоолор болсун деп айта турган болсо, ошол киши ошол күнгү шүгүрдүн акысын берген болот. Кимде ким кечинде жатарда Кудайга шүгүр деп, Алла Таалага мактоо айтып дуа кылса, ал түнү менен шүгүр айткандын акысын берген болот. Анда болсо ар бириңиздерден келиңиздер, шүгүр айталы. Bir stomatolog менен сүйлөшүп атам, кула салыңыздар. Stomatolog айтат, ай адамдар кызыксыңар дейт. Эмне болду? Адамдар кызыгышын. Кудай Таала бул адамдарга эки жолу тиш берет. Биринчи бала кезде сүт тишин берет. Анан кийин ал түшүп чыныгы тиши келет. Ошо эки тишин карай албай, анан биз стоматологдор салып берген тишти ыдыяк кылып сактап жүрүшөдү дейт. Ай чыны. Кудай Таала бекер берген тишти карабайбыз. Стоматологга барып салдырып келген тишти ыдыяк кылып карайбыз да. Аңсыңардай, мына дене турган турпатыбыздын бардыгы Кудай Таала бекер берди. Кудайга шүгүр келтирели. Кулагыбыз угуп, көзүбүз көрүп, колубуз иштеп, басып атабыз, көрүп атабыз. Анда болсо жалпы жамаат бактылуу экенбизби? Бактылуубуз. Бактыбызга көз тийбесин. Ай караңыздар, көзүбүз ордунда, кулак ордунда, элестетип көрүңүз. Мурдуңуз тизеңизде болсо эмне кылмаксыз? Көзүңүз эки алаканда болсо эмне кылмаксыз? Оозубуз башыбыздын үстүндө болсо эмне кылмакпыз да? Бардыгын ордунда сонун кылып жаратып койгон Кудай Таалага шүгүрлөр болсун. Бактылуубуз турганда, бактыбызга көз тийбесин. Ар бир иште момундарга жакшылык бар экен. Келиңиздер. Кечинде bir сахаба жатып уктап турду. Эртеси Пайгамбар алейхиссаламга жолуктуп, Пайгамбар алейхиссалам кандай деп суроо бердилер. Жанагы сахаба жакшы dedi. Туура эмес жооп бердиң деп дагы сурады. Кандайсың дедилер. Жанагы сахаба жакшы dedi. Кайра сурай бергенде белги сахаба ойлонуп туруп, Кудайга шүгүр, жакшы деп жооп берди. Ошол кезде Пайгамбар алейхиссалам эми туура жооп бердиң dedi. Демек, kimdir бирөөгө сизге кандайсың деп суроо берсе, нормальный дебеш керек. Эң биринчи Кудайга шүгүр деп айтып, анан кийин нормальный деш керек. Демек Кудайга шүгүр келтирет. Жаратканга шүгүрлөр болсун. Ой, ырыскыбыз ушул жерге чачып тур, ушул жерден ар бир ырыскыбызды терип, момундай Москвага келип, Москвада местный болуп иштеп атабыз. Но местный болуп иштеш үчүн сначала честный болуш керек экен. А мына жерде честный адамдар, жалганды, кыянатты билбеген, жаман жолго кирбеген, элинин сүтүн актаган, жалкоолонуп жатпаган, жаман жолго баспаган, bir айылдан келип, бири-бирин унутпаган, жердешим, айылдашым, тууганым деп бирин-бирин улуктаган, момундай Кудайдын сүйгөн пенделери сиздерге бизди жолуктурганда, бизге сизди жолуктурганга жаратканга шүгүрлөр болсун. Эми дагы бир нерсени айтайын. Алманы алып жеп, алманы жакшы көрүп, сизге бир киши алма берди, мен медер мына алманы ал деп берди. Сиз алманы ала калып жедиңиз. Мисалы үчүн медер мага алма берди.
Бирок Медерге рахмат айтпайды жей берсем, Медердин biraz көңүлү ой. Далы сондай эле Кудай Таала бул дүйнөдө бар нерсени бизге бергенден кийин биз дагы Кудайга шүгүр келтирбесек, берип аткан нерсеси токтоп калышы мүмкүн. Аллах дагы берип аткан нерсени жок дей берсеңиз, кийинки келе турган рызкыларыңыз дагы жоголуп азайып кетпес. Канчалык шүгүр келтирип, рахмат айтып, ыраазы болуп, бергенине беришем боло берсеңиз, Кудай Таала дагы берүүсүн токтотпойт экен. Аллах Тааланын Раззак сыпаты бар. Ал берүүчү, рызкы келтирүүчү. Эми урматтуу жамаат, анау сырттагы бакта конуп турган чымчыктын уясын көргөнсүздөр. Чымчыктын уясында кечинде куш уясына конупкондо жанагы чөптөн жасаган уясынын четинде эртең жей турган тамагы жок. Көрдүңүздөрбү бир чымчыктын жанында жатарда кечинде жанында тамагы турганын эч ким көргөн эмес. Кулак салыңыздар. Чымчык жанында тамагы жок уктап, эртеңки рызкысын Кудай Таалага тоокел кылып таштап жатат. Биз пенделер да эртеңки рызкыны Кудай Таалага тоокел кылышты билгенибизде бүгүнкүдөй түйшөлүп кыйналбайт элек. Биздин эртеңки эмес, эмки жылы жей турган тамактарыбыздан бери бар. Бирок ошентсе да шүгүр келтирбей атабыз. Ошондон келиңиздер, шүгүр келтирип. Урматтуу жамаат, мен эми мына жерде алдынба деген темамды улантам. Көпөлөк канчалык сулуу болсо да бар бир курт кумурскалардын тобуна кирет экен. Ал эми кактус канчалык ийнеси менен коркунучтуу болсо да, копол болуп көрүнсө да, кактус бар бир гүлдөрдүн тобуна кирет экен. Көрдүңүздөрбү? Адамдардын аты же сырткы көрүнүшүнө карап эмес, балким адамдардын адамгерчилик сапатына карап баа берер экен. Орустардын да макалы бар. Адамдар сени кийимиңе карап тосуп алып, билимиңе карап узатышат деген сөзү бар. Ансыңарындай келиңиздер, биз адамдардын сырткы көрүнүшүнө алданбасак. Дагы бир мисал келтирем. Шекер менен туз сырттан караганда окшош. Качан гана даамын татып көргөндө гана айырмалайсыз. Адамдар дагы бар, сыртынан окшош болуп көрүнөт, бирок мамиле кылганында кимдин ким экендиги билине баштайт. Кейбір адамдар бар, эжелер, акелер, бир тугандар. Кейбір адамдар бар, жаңгак сыяктуу. Сыртынан карасаң катуу көрүнөт, бирок ичиндеги маңызын билсең кеткиң келбейт да. Ана ошондой адамдар бар. Ошондон эмне кылалы? Бир алым кишиден сурайт, сизге кайсы кесип жагат десе, алым киши айтат, мага чебер жагат дейт. Эмне үчүн чебер жагат десе, алым киши айтат, анткени чебер бир аптадан кийин жолуксаң да үстүңдү ченей берет размериңди. Bir aydan keyin joluksan da çenemingde alır, bir yıldan keyin joluksan da çenemingde alır. Her bir jolukkan sayın seni kayra çeneyi verir dedi. Gevir adamlar var, kulak sanımda. Gevir adamlar var. Men jönümde bir jolu çenem almalar, o sol böyle ömür boyu, o sol çenemmenen karayı verir beni. Misal için bir İdris'i zaman görüp kaldı. Koç İdris'i söylüyorsun bana dedi. Bir yıldan keyin joluksan da İdris жөнүндө сөз атылса, жанагы эски ченем менен карайт, İdris сүйлөөчү мага, İdris жакпайт. Болду. Бир адамды жек көрдү, өмүр бою ошол жек көрүү сезими менен жашай берет экенбиз. Ошондон эмне кылалы? Адам менен баарлашканда жек көрүү, көрө албастык деген нерселерди жоготолу. Көрө албастык курт сыяктуу, ичиңдеги мите курт сыяктуу, ал алгач сенин өзүңдү жеп бүтүрөт, анан кийин башкага өтөт. Демек, жек көрүү, жаман ой сезим жаныңда алмайынча тынбайт экен. Ошондон кыргыздар бириккен менен кыркыбыз, бирикпейт экен ыркыбыз деп, бири-бирибизди көрө албастык менен бутубуздан тартып, артыбыздан чукулап отуруп, бири-бирибизди шерменде кылыш боюнча, келеке кылыш боюнча алдыга жылып отуруп, башкалар бизди тоготпой баштады. Ошондон эмне кылалы? Бири-бирибизди колдоп куаттайлы. Жанатан бери бийлеп аткан бөбөктөрүбүздү карап, ырдап аткан мына нагыз караңтарды карап, суктанып, тамшанып отурам. Мына иш-чараны уюштуруп, момундай бактылуу инсандарды карап, суктанып, карап, тамшанып отурам. Өзүбүздүн айылдын баатырларын жана атап отурганыңыздардачы, өзүмчө суктанып отурам. Сүйлөткөй акебиз айттыңыздар эле, заматта телефон чала калдым. Ай, Сүйнөкөй, сиздин атыңызды атап атат биякта деп. Анан кийин бир маал деле Медер мырзанын атын айттым.
Жон ушундерге медерди өзүнчө толотпой. Басерин коймойсуңдар. Медерди айтканда, медерека дедим го, медерека. Мага мындай өзүң мактабасаң, ким мактасын? Ошондуктан элибиздар өзүбүздү мактабасак, өзгөлөр келип мактабайт бизди. Өзүбүздө моундай деңгүч берип, азаматсың деп, жасаган иште азаматсың деп моундай колдоп аттай берет. Аяк тактачы. Мына төрагаларды карачы. Төрага төргө турмайсаңчы, айтканың кылып бияқта, өстөрү баш болуп айтканың кылып моундай. Кийин келсе ким көттү деп мына биз анан кийинки моундай карабыз деп чоң пландар менен отурушат. Антан жалпы мындай бир элдин кызматын кылып, басмайылдын кыскасын эси билбей ап билет. Эржиктин мырзасын өзү билбей жат билет тугандар. Мынандай эржиктерге төрагаларга ул болчак моундай. Сондықтан эми кийинки сөзүмдү кыласам. Bir gün Hazreti Umar bir kişi ikinci kişini maktap atkan кезде maktabay tur sen al kişi menen safarga çıktın mı çoğu dese yok çıkmadım maktaba kimdin kim ekendigi safarda bilinet dedi. Gördünüzdür mü? Emi mınal sapar Moskvaga sapar menen geldik bizden. Ötkönde Oş'tan Noğat'tan Oş'қа ketip baratan bir жерге kızmatqa bardım. Жанагы чакырган киши мени таксиге салып атты. Honda Fit машина экен. Эшигин ачсам буркурап сигарет чыктанды. Ошко чейинки сапарымда сигарет чеге деген машинасы сасый деген мен чыкпайм деп чыкпай койдум. Сапардагы шеригимди тандадым. Бизнестеги шеригим колу ийри, акчаны урдай турган болсо, ишеним жок болсо, бизнестеги шерикте да шерик болбодум. Бизнестеги шеригимди тандадым. Демек, сапарда кимдин ким экендиги билинет. Ал эми ömür boyu бүтпөй турган эрди катын сапарында шеригиңизди күн сайын үйрөнүп жашайсыз. Эми караңыздар, сапарымды токтотом десеңиз, бул ирет алсыздык жана жалгыздык менен андан да оорусун о менен беттешесиз. Андыктан турмуштун оор жүгүн турмуш сапардагы түгөйүңүз менен бөлүшүп көтөрсөңүз кыйналбайсыз. Эми атайын алыстан айылдан Москвага үй салам деген үмүт менен келип, үмүтүң эстен чыгып, үйүңдө жок, чүйүңдө жок, үй бүлөңдү бузуп кайтып аткандар көбөйүп кетти. Мына ошондуктан келиңиздер. Атайын эмне деген үмүт менен Москвага сапар менен чыккандан кийин үй салам деген үмүт менен келип, үй бүлөңдү бузуп кайтпастан, бири-бирибизге кыянат кылбастан, бири-бирибизге болгон аманатты кыянат кылбастан чыга билели. Мына бул жердечи Россияда Кудайга шүгүр көп үй бүлөлөр өзүнүн түгөйлөрү жуптары менен келип калыптыр. Кудайга шүгүр. Үй бүлө түгөйлөрү мындай кой. Çoğun enelleri menen gelip muamında öldürür. Mına çoğun eneleri karanlıklar. Bir koçağı konuşlar apalarız. Emi, o çoğunluktan Urbatlı ejikeler, ağalar, hazır zaman kançalık jеңил болгон сайын, ejektin жүгү жеңил болсо жадак болот деп, жеңил болгон сайын, ого бетер кыянатчылык көбөйүп барат. Мана ошондой болбосо экен, бири-бирибизге ээ чыгат. Bir söz айтам. Kaysi bir erkek ayalının kılıklarına çıdasa, sabır kılsa, Allah ağa Ayub paygambarının oğrularının артынан ие болгон соогуна ие кылат экен береткен. Ал эми кайсы bir аял күйөөсүнүн ынжыктыгына кайсарлыгына чыдаса, фараондун аялы Асия энебизге берген соокту берет экен. Андыктан күйөөңүздү же аялыңызды жек көрбөңүз, жаман көрүп аткан нерсенин аркасына Алла Таала жакшылыкты жашырып коет. Балам бактылуу болсун дегендер, эң биринчи ата менен апа бактылуу болуш керек. Бала ошол бакытты көрсө гана бактылуу болот. Андыктан ата-эне катары, улуу муун катары балдарыбызга бакыттын кандай экендигин өзүбүз жашап көрсөтөлү, ошону көргөн бала албетте бактылуу болот. Андыктан бактылуу үй бүлө эң биринчи билимдүү аталарга муктаж. Мен ушул жерде жалпы мырзаларга кайрылат элем. Келиңиздер. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы, жакшы аял жаманында барылат, жаман аял жакшысында малылат деп отуруп эле, үй бүлө бузулса эле аялга шылтоолой берип, ушу эркектер аппак болуп чыга келебиз да бүт жерден. Ошондуктан мен мырзаларга айтарым, уккула макал менен жооп берем. Баккан ээси жаратса, күйпүл күчүп сак болот, алган эри жаратса, кара катын ак болот деп коет. Ошондуктан бактылуу үй бүлө эң биринчи билимдүү эркекке, билимдүү атага муктаж. Ошондуктан мырзалар үй бүлөгө чыгат. Мына ушул нерсени унутпаңдар. Ал эми көрө албастык сезим Кыргыздын бир макалын айтам. Куласаңыздар. Кудай берген кишиге Кудай урган киши сүйлөнөт.
Kaytanıp aytan. Kuday bergen kişiye, Kuday urgan kişi söylenет deydi Kırgızdın makalı. Anlatan ay, Kuday berip atabı. Malades, azamatsın dep tigini maktayla bileni görülmezlik kılıp, sarandык kılıp, içiңди mite kurtçep, Kudayдын urgandыгын далилдебей эле коюңуздар. Андан жалпы жамаатка айтарым, бири-бириңерди бүгүнкүдөй колдоп коюп, ар дайым муну менин агам, менин эжем, менин акем деп колдой биле. Ичи тар адам чыныгы ийгиликти багынта албайт экен. Ичи тар адам. Дагы айтам, чымындын канатын канчалык көзүңө жакын алып келсең, алдыңдагы тоону да тосуп коет экен. Бирөөнүн чымындын канатындай кемчилигин карап отура берсең, жакшылыгына акылың жетпей калат. Анткени адам акылы жеткен нерсени гана көрөт. Дагы да көбүрөөк акылды талап кылган нерсе мурдуңдун учунда болсо да көрө албайсың. Анткени акыл жетпейт ага. Мына ошондуктан жалпы жамааттан суранам, бири-бирибизди колдоп кубаттай билели. Ички дүйнөң тар болсо, кең дүйнөнүн эмне кереги бар дейт. Андыктан өзгөнү коюп, өзүңдү оңдоонун учуру келди. Келиңиздер, өзүбүз менен өзүбүз бара болуп. Мына ол жерге келгенден кийин чыныгы мусафир, Аллах Таала мусафирдин дубасын кабыл кылат. Чыныгы мусафир ким? Москвада иштеп аткандагы мусафирлардын чыныгысын айтайын. Эгерде мусафир болуп келсек, кылып аткан ишибизди күнөөлөрдү аралаштырбайт. İşte barıp ayılga barıp alıp apasına $3000 verip $500 çöntөгүнө salып alıp köçödө içip çekкен балдарды көрөт. Алдыман чыгып алып туруп, "Эй, Идрис, чё со мной не здороваешься? Ты чё, братан, я же целых 2 года или 5 лет там работал, а не встречались, и сегодня ты не уважаешь меня. Ты чё, сам пьяный, говорит. Келурат ты чё алган, мусафир адам айылга келген кезде арамдын эмне экендигин, адамдын ким экендигин, достун ким экендигин билип келсе ошону мусафир дейт. Россияга келип алып бир здание имараттан чыкпай иштеп кайра барып алып туруп, айылдагы айылдаштарын сөгүп сүйлөп отурсаң, мен мунун кантип мусафир дейм. Жанагы отурган мага капа болот. Мен айттым, ичип алган, таарынасың мага. Келдиң 2 жылда 3 жылда келдиң макул. Бирок 3 жылдан бери мен сенин атаң менен амандашып, апаң менен амандашып, жеңилиң жерден орун колдон алып үйүнө чейин саламдашып жүрдүм. Sen kelgeniňe 2 hafta boldu, ali menin elime 2 oz salamımda aytıleksin. Dagı maga musafir bolup keldin de oturasın. Unutmaňızlar, musafir adam Russiyadan bargandan keyin çöntögüne akçany katıp alıp aramga çaçıp жүрse, аны kantip musafir deyil. Musafir adam gelip alan dost tuğanın bölüp barıp uruşup жүрөт. Ayıldan Mekke'nin жердешinin kadrın barkına jetpey жүрөt. Jo, musafir adam atelenin kadrına jetip barsa musafir deyiz. Musafir adam agayininin kadrına jetip barsa, ayıldagı agayinin ejekesini, ustasını sıylasa, azır bir musafirdi gördüm. Ejekesinin okutkandığına rahmat aytıp, koluna gül destesin verip, meni okutkan ejekeme rahmat deyip, 20 yılında istep kadam taşlap, ejekesine gül destesin, pul destesin verip oturar. Mana onu musafir deyiz. Onu sonuçtan eline kalanı jalpı jamaatlar. Musafir adam, mekendin, eldin, atelenin, dostugandın, koşunanın, жерinin, erinin kadrına jetip barsa, oşonu musafir deyiz. Antan jalpı jamaattan soranam, geliңiздер. Musafir adamın duası kayıtpaydı. Jalpı jamaattan bir gana soranlarım, elge, jerge, mekenge, alatoğga, ar bir ayıldagı turgundarga, atenege dua kılın. Hiç kaçan unutmaňızlar, günlük dua kılыңızlar. İşiňizderde ийгиликти, buyakta işinde ийгилик bolsun deseňizler, kolunlardagı internette ilim alıga koldanıңızlar. Azır ayılıga Kudayga şükür barbasak da murdagıday sagınığı жеңилирээк, анткени момунда интернеттен көрсөтүп күндө сүйлөшүп турсак болот да. Андыктан могу жерде ата-энелер мигранттардын балдарын тарбиялап, мугалимдер абдан кыйналып аяктачы. Чоң ата, чоң энеси, тайата, тайнеси, кой ата-энесин араны сагынып отурат, кой баласына бактырбайын, кой деп отурупчу. Аябай эркелеген балдар мектепке келип атат. Тийме назик, ыйлак балдар мектепке келип атат. Анау балдарыңардычы техниканын жардамында biz mektepte mugallimler baldарды distanttык онлайн окуттук. Ата-энелерден суранарым, балдарыңарга biz онлайн сабак бергенде, ата-энелер силер дагы онлайн тарбия бергиле. Муну суранам. Онлайн тарбия бергиле. Балам канчадасын? Ага эжекеңе бакырбагын, окугун балам. Мен могу жакта кыйналып иштеп атам, сенден суранам. Эмне тапсам сага жөнөтүп атам, балам, кызым, эң жакшы окугун. Күндө WhatsApp менен байланышып, бүгүн эмне жаңылык кылдың? Кайсы китепти окудуң? Кайсы жомокту окудуң? Кайсы тамганы жаттадың? Кайсы ырды үйрөндүң?
kaysı sabak kıldın, kaysı agoratты çaptın, malındı kayriga bagıp keldin. Online tarbiyany güçötüңүздөр. Mana o jaktagı atellerden soranarım, online tarbiyaga basыңızдар. Mana ошол нерсени өзгөчө суранып кетем. Online tarbiya. Анткени алыста жүрүп, кыйналып багып барган кезде senin ümütüңдү актабай калса, ошончо жылдык эмгегиңдин бирөөсү көзүңө татыбай калат экен. Mana ошондой болбосо экен. Анткени эмне кылбайлы, биякта кандай кыйынчылык болбойлу, бардыгын балам, кызым деп туруп баарына чыдап жашап аткандан кийин биз күткөн нерсени балабыз тараптан да көрүшүбүз керек да. Ошондуктан келиңиздер, Кудай таалам буйрса, сиз менен биздин балдарыбызды биз ойлогондой, биз үмүт кылгандай, башкаларды ээрчиген эмес, башкаларды жакшы жака ээрчите турган, сиз менен бизди жаннатка алып кире тургандай деңгээлде Кудай таалам өстүрсүн деп дуа кылам. Чоң рахмат. Чоң рахмат дене Аманат Акниет Аманат фонду менен бирге жүрөбүз. Медер мырза, өзүңүздөрдүн уулуңуздар, Медер менен биргеликте биз агайын дос болуп, жакшылыкта момундай топтолуп, экөөбүз жетелешип келдик жана асмандагы кош жылдызга окшоруп. Анан мен Медер мырзадан улууракмын, Медер менден сулуураак. Биз бири-бирибизди коштоп жүрөбүз айып. Анан Акниет Аманат фонду бул эле сиздерге ыраазычылык билдирүү үчүн келдик. Кечегинде 10-үй жанагы муктаждар комплексин салып өткөндөн кийин биз бул жактагы мигранттар, мекенден алыста жүргөн жан мекендештердин бардыгы бизге саламын айтып, 5 сом акчасын берип, жардамын берип, ушундай бир муктаждардын коомдун аярлуу катмарын дубасын алып жүргөн мынандай бир мээрим толо, жүрөгү жоомарттык менен азыктанган жакшы инсандарга рахмат айталы деп эле келдик. Андыктан мындай бир берген кол алган колдон жакшы. Бейиш жоомарттардын берешендердин мекени. Өздөрү могул жакта кыйналып иштесе да, тапканынын ичинде, алган акчасынын ичинде зекетин чыгарышты билген, жан дүйнөгө жакшылык менен сугарышты билген жоомарт инсандар, ага эжелер, Алла таалам ар бириңиздерден ыраазы болсун. Кече Баткенге да кол кабыш кылдыңыздар, момундай комплекске да кол кабыш, ар бир үйгө да кол кабыш кылдыңыздар, бардык жерде жакшылык кылып отурасыздар. Иншалла берген колуңуздарды периштелер өп кетсин. Жакшылыкка кадам таштаган бутуңуздар жаннатка да кадам бассын деп тилек кылам. Алла таала ыраазы болсун. Чоң рахмат жатыңыздар. Biraz uzağırak söyleyip koydum, geçiyorum şurayı, canımızdan razı olmuşlar. Yemin, zaten ne geliyor?